окуучулар жана көрүүчүлөр, бүгүн бизде 15 февраль саат болсо кечки 8-ге жакындап калды. Биздин U20 жаштар курама командабыз Азия кубогуна катышып, ал кубоктогу өзүнүн экинчи оюнун Кытай курамасы менен өткөрдү. Бирок тилекке каршы ал оюнда биздин курамабыз, биздин оюнчуларыбыз 5-2 эсебинде жеңилип калды. Биринчи оюнда дагы Австралия курамасынан 5-1 эсебинде жеңилген болчубуз, бирок ушул Кытай менен болуп турган оюндан аябай үмүтүбүз чоң болчу. Анткени буга чейинки оюндарда биз Кытай менен тең эле ойночубуз жана мунусунда да ошондой эле результат, жыйынтык болот деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы аябай кандай бир бизге кыргыз футболунун көрөрмандарына аябай жакпаган бир эсеп менен жеңилдик. Эки оюндун жыйынтыгы менен ошентип биз жалпысынан 10 гол өткөрдүк. Бул нерсеге биринчиден баардык кыргыз футболунун көрөрмандары азыркы учурда кыргыз кураманын башкы машыктыруучусу Сергей Пучковду күнөөлөп жатышат. Мен алар менен толук түрдө макулмун, анткени деген Сергей Пучков өзүнүн кандай десем профессионалдуу тренер болгонуна карабай, негедир биздин кураманын оюнун жакшы коюп бере алган жок деп мен эсептейм. Баардык эле көрөрмандарга кошулуп. Жана экинчи бул Эмирхан Кыдыршаев, анткени деген ал оюнчубуз негизги курамга чыкканы менен жана капитандык баягы байламтан алганы менен эмнегедир ошол капитандык кандай десем капитанга татыктуу оюнду көрсөтө алган жок. Тилекке каршы эң начар оюндардын бирин көрсөттү. Ал өзүнүн кандай десем карьерасындагы буга чейинки оюндарын деле көрүп эле келгенбиз. 2024-жылы жайында Cafe Nations деген оюндарда баягы Иран менен дагы башка курамалар менен оюндарды көрсөткөн. Анда өзүнүн кандай десем капитан катары кыргыз кураманын U20 кыргыз кураманын оюнчусу катары жакшы оюндар көрсөткөн болчу. Бирок мунусунда эң маанилүү, орусча айтканда ответственный оюндарда кандай биздин командага жардам бере алган жок. Эми мындан ары Сергей Пучковдун акыбалы кандай болот белгисиз. Буга чейин ал деген Мурас Юнайтед футболдук клубунун машыктыруучусу болду. Жана биздин U20 курамабызды Азия кубогуна негизинен алып чыккан бул Мирлан Эшенов болчу. Бирок эмнегедир кыргыз футбол биримдиги Мирлан Эшеновду бул кызматтан алып, анын ордуна Сергей Пучковду алып келди. Менин оюмча мындан ары Сергей Пучков бул кызматта калбашы керек, анткени деген бул эки оюндун эле өзү көрсөттү кандай жыйынтык бергенин. Жана дагы бул эки оюнда тең биздин курамабыз, биздин оюнчуларыбыз начар оюн көрсөткөнү. Менин оюмча баягы окуу машыгуу жыйындарында жүргөндө биздин курамабызга аябай эле көп жүк болду. Жүк деген бул эми баягы көп жолдоштук беттештерди өткөрүп коюшту. Бул ушул үчүн дагы чарчап калгандай бир сезим болду да. Баягы жакшы бир эс алганга жетишкен жок дегендей бир акыбалдарын көрдүм да мен өзүм. Неге дегенде биздин негизги улуттук курамабыз деле былтыр мурунку жылы Азия кубогуна катышканда алар ушундай эле точно ушундай эле 2 айга жакын убакытта даярданышкан болчу баягы окуу машыгуу жыйындарында. Алар дагы ушинтип көп курамалар менен баягы окуу эмес мындай эмне товарищеский матчтарды өткөргөн, жолдоштук беттештерди өткөрүшкөн болчу. Жана алар дагы ушинтип Таиландтан 2-0 эсебинде биз Таиландты утабыз деп турганда утулуп калышкан болчу. Бул жерде деле ошондой эле баягы сценарий кайталанып атат. Кыргыз футбол биримдиги ушул жагында карап көрсө менин оюмча туура болот. Баягы чоң турнирлердин алдында биздин курамаларыбыз көп жолдоштук беттештерди өткөрбөсө болгону өздөрүнүн машыгуусун жана өздөрүнүн кандай десем тактикаларын түзүп эле убакыт эмес окуу машыгуу жыйындарын өткөрүшсө жакшы болот деп мен эсептейм. Ошону менен биздин U20 жаштар курамабыз Азия кубогунан четтеди. Биздин негизги эле үмүтүбүз эми негизги курама командабыз. Азыркы учурда алар дагы бир чоң сыноонун алдында турат деп айтсак болот. Ошол туугандар, видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы болот.